Кенен болгон участогы менен үй издегендер барбы туугандар? Чүй облусу Москва району Петровкадан ушул 34,5 сотук жер аянтында жайгашкан үй шашылыш түрдө 60 000 доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун бааны койду, эсин номери экранда турат. Тезинен чалып байланышып алып коюңуздар туугандар. Тагыраак адресин айта турган болсок, Бишкек шаарынан келе жатканда Беловодскийден өткөндөн кийин Петровка айылына киргенде Айыл өкмөттөн бир аз жүрсөңүздөр жолдун жээгинде Элина деген магазин бар. Ошонун жанынан эле Парцезда көчөсү менен бурулуп туруп, кайра биринчи повороттон оң тарапка ушул биз турган Советский көчөсү 166 дарекке келесиздер туугандар. Повороттон бурулганда биринчи эмес экинчи үй болуп калат арайынтыр. Көрдүңүздөр, көчөлөрү кенен, ар бир столбада жарыктандыруулар орнотулган туугандар. Ушундай чек көрсөтө турган болсок, бул жагы тетиги туникенин бүтүшүнөн, тунике бүткөндөн кийин 1 метр арыдан бери сиздерге карайт. Бул жагы болсо ушул туникенин бүтүшүнөн. Көчө тарабы ушул тунике менен тосулган, дарбаза калиткалар орнотулган. Мынакей, бул жагында азыркы учурдагы үйү турат туугандар. Азыр ичин дагы бир катар көрсөтөбүз. Бул тарабында ушундай сплошной навеси дагы бар, бир чоң тапчаны дагы турат. Үйүн астынан ушундай таза суусу чыккан туугандар. Көрдүңүздөр, документтери эң негизгиси так таза. 34,5 сотук жер аянты туугандар. Бул жагы да бош орундугун көрсөтөйлү, анан үйүн ичин дагы бир катар көрсөтөбүз. Бул жагы көрдүңүздөр, кенен болгон бош орундук. Бул жагы кааласаңыздар бир чоң сарай салсаңыздар болот, чоң особняк салсаңыздар болот, дыйканчылык менен, багбанчылык менен алектенсеңиздер дагы болот бул жерде. Мынакей, бул жерде жер астынан таза суусу чыккан, чек аралары болсо ушул бактарактардан бери болуп калат экен. Төр тарабы болсо тетиги бактарактарды көрдүңүздөр, төр тараптагы. Ошодон 2 метр арыдан бери сиздерге карайт. Анан бул жак күнбатыш тарабы деле ушул примерно бактарактардан болот экен. Келесиздер дагы бир катар чек араларын дагы тактап туруп аласыздар туугандар. Документтери таза. Анан үйүнүн бул жак жанынан көрүнүшү, үйгө негизинен ички сырткы ремонтторуна бир аз ремонт керек экен. Үйүнүн арты көрдүңүздөр, бул жагында кошумча курулуштарын бир катар бузуп тегиздейсиздер дагы. Эгерде бул жака сарай сала турган болсоңуздар, ушул жактан ходду ачып туруп эле мал жандыкты ушул тараптан киргизип чыгарсаңыздар болот. Азыркы учурда үйүнүн сыртына ушундай шкатуркалар болгон. Анан кооздоп бир декор менен бир фасад иштерин жасап койсоңуздар болот. Буга чейин эми өздөрү үйдүн ээлери Россияда жүргөн экен, квартиранттар жашаган экен. Анан келип туруп азыр сатып эми өзү Ошко көчүп кетем дейт. Эгерде Ош тараптан дагы үйлөр болсо алмашуу жолдору каралат экен. Бул жагы киргенде эле кенен болгон бир зал бөлмөсү көрдүңүздөр. Ичинде шкатурка иштери бүткөн, 2 чоң пластик терезеси коюлган, потолокторун жасап, косметикалык ремонтторун жасасаңыздар болот. Бул жагы коридор болуп калат, күнчыгыш жагынан терезеси коюлган, узун болгон, бур жагында бир бөлмөсү, анан бул жагында дагы кирме чыкма болгон 2 бөлмө бар. Мынакей, бул жагы көрдүңүздөр. Бул жагында эми убактылуу жашап турсаңыздар болот. Көрдүңүздөр, жери кенен чоң особняк салып алсаңыздар дагы болот. Бир катар актап сырдайсыздар, полдору жыгач полдон, таза. Анан бул жакта кирме чыкма болгон 2 бөлмө. Бул жагынан печкасы бар экен, терезеси ушул тараптан коюлган, анан бул жагы дагы бир спальный бөлмөсү. 2 пластик терезеси коюлган, көрдүңүздөр, эми бир катар актап сырдап ремонт кылсаңыздар, сонун. Анан бул жагында ушундай сырткы кийимдерди салып койгон дагы шкафы дагы бар экен туугандар. Негизинен өтө сонун бааны койду. 34,5 сотук жер аянтында жайгашкан ушул сиздер көргөн үй баасы 60 000 доллар кеми бар туугандар. Чүй облусу Москва району Петровка болуп калат. Петровканын центринан эле ушул айыл өкмөттөн өткөндөн кийин эле Парцезда көчөсү менен бурулуп туруп, кайра биринчи повороттон Советский көчөсү 166 дарекке келесиздер туугандар. Мындайча айтканда ошол чоң трассадан кийин келе көчө экинчи линия болуп калат экен да. Кара Балтадан Бишкекти көздөй кетип жатканда дагы ошол жолдун оң тарабында. Шаар тарапка кеткени дагы ыңгайлуу экен. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, эсин номери экранда турат. Анан жакшы жери мектеп, бала бакчага, айыл өкмөткө, соц объектилерге жакын жайгашкан туугандар.